Салам достор, Кызыл Квадрат каналында кайрадан жаңылыктар топтому. Биздин видеолорго лайк басып жана биздин каналга катталыңыздар демекчимин. Анда эмесе бүгүнкү жаңылыктарга өтсөк. Кыргызстанда 28 ноябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына ылайык Ата журт Кыргызстан партиясы добуштардын эң көбүн алды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова брифингде билдирди. Бул партияны коомчулукта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке байланышы бар экени айтылат. Партия лидери Айбек Маткеримов теледебатта Ташиевке эч кандай тиешеси жок экенин айткан. Саат 22:00 карата 2300га жакын шайлоо тилкесиндеги добуштардын жыйынтыгы борбордук автоматташкан системага түштү. Жалпысынан 2494 шайлоо тилкеси бар. Электрондук өкөктөрдүн автоматтык эсебинин болжолдуу жыйынтыгына караганда 6 партия 5% чектен өттү. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру. Кыргызстанда 2022 жылы хоккей боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Бул туурасында Эл аралык хоккей федерациясынын вице-президенти Анвар Омурканов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов менен болгон жолугушууда айтканын министрликтин маалымат кызматы билдирди. Анвар Омурканов 2022 жылы март айында Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу хоккей боюнча дүйнө чемпионаты өтө тургандыгын маалымдады. Ал мындан сырткары чемпионат учурунда Эл аралык хоккей федерациясынын кеңешинин 3-отуруму Кыргызстанда өтө турганын билдирди. Ага белгилүү француз хоккейчиси Люк Тардиф сындуу хоккей оюнчулары келерин белгиледи. Өз кезегинде министр Кыргызстанда өтө турган чемпионаттын масштабтуулугун жана өлкөнүн мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен аны жогорку деңгээлде уюштуруу боюнча иштерди колго ала турганын белгиледи. Мындан сырткары Кыргызстанда хоккейди өнүктүрүү боюнча Эл аралык хоккей федерациясы менен иш алып барууга кызыктар экендигин маалымдап, спорт коомчулугунун долбоорун ар тараптан колдой турганын белгиледи. Эске салсак, буга чейин Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти Анвар Омурканов 2022 жылдын март айында Бишкекте хоккей боюнча 4-дивизиондогу дүйнө чемпионаты өтөрүн айткан. 29 ноябрга караган түнү Бишкекте Ата Мекен партиясынын тизмеси менен шайлоого катышкан Өмүрбек Текебаев, Клара Сооронкулова, Али Токтокунов, Тилек Токтогазиев, Социал-демократтар партиясынан талапкер Рыскелди Момбеков, Дамир Мусакеев, Мухтарбек Айнакулов, Азаттык партиясынан Исмаил Исаков, Бактыбек Калматов жана Улуттар биримдигинен Мелис Мырзахматов, Артур Медетбеков, Эржан Кайыпов чукул маалымат жыйын өткөрдү. Алар парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, эмне себептен БШКнын сервери 40 мүнөт иштебей турганы боюнча атайын иликтөө жүргүзүүнү талап кылышты. Жыйынга катышкандар бийлик оппозицияны өткөрбөй коюу үчүн жараксыз бюллетендерди жана баарына каршы добуш бергендердин көрсөткүчүн көбөйткөн деген доомат коюшту. Тилек Токтогазиев партиялардын добуштарын кайра санаганда 20 миңден 30 миңге чейин добуш азайып кеткенин айтты. Исмаил Исаков добуш берип бүтөрү менен шайлоо тилкелеринде шайлоо комиссиясы бюллетендерди кол менен санап, протоколдорду партиялардын өкүлдөрүнө берген эмес деп билдирди. Ага чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова добуш берүү аяктагандан кийин БШКнын сайты эмне себептен үзгүлтүккө учураганын түшүндүргөн. Шайылдабекова автоматтык эсептөөчү көктөрдүн жыйынтыгы алдын ала жыйынтык экенин эскертип, ал юридикалык мааниге ээ эмес экенин белгилеген. Төрайым колго саналган бюллетендер менен электрондук санак ортосунда көп айырма болбой турганын кошумчалаган.